Bismillahirrahmanirrahim. Adamdın darajасы кандай эле өзү. Ошон үчүн пайгамбарлар эмне үчүн келген эле десе, алымдар айтат, пайгамбардын келген максаты адамды адамдык даражага жеткириш үчүн болот эле дейт. Ол болсо Адам алейхисаламды караңыз, канча кылымдар бою ибадат, мисалы 2000 жыл мурун жин жаралган деп атабыз. Аларга чейин периштелер, канча кылымдардан бери ибадат кылып келе жаткан махлуктар, периштелер Адам алейхисаламдын даражасын шунчалык көтөрүп атат Алла, алар деле буга сыйыныш керек болуп атат да. Сыйыныш керек, яны сый көрсөтүш керек болот. Илимге, ошондой ибадатка Алланын алдында ошондой даража тапкан Азазил, Иблис, шайтан Алланын айтканын кылбай койду эле, бирок Аллах Таала Адам алейхисаламдын даражасы шунчалык бийик эле Аллага наразы болду да. Элестетиңиз, эми ушундай адамдын баласы дуа кылса эмне үчүн дуасы кабыл болбош керек? Эмне үчүн анын иши жүрүшпөй, алкаш болуп, бомуш болуп көчөдө жүрүш керек? Адамдын даражасы кандай Алла Таала көрсөтүп атат да. Адам өзү адам кандай жаралган эле? Бейиште жаралган болчу. Бейишке киргизген болчу Алла Таала Адам алейхисаламды. Анын каалаганы жүрөт эле, падыша болчу. Эмне кааласа ошо кааласы 100% аткарылат эле. Эмне үчүн ал даражадан түшүп кетти? Күнөө болгондук себептен. Эмне үчүн ошо даражадан кайра түшүп кете берди, кабил өтөдү, башка болду. Күнөө болгон сайын Алла Тааладан алыстап кете бердик да. Күнөө болгон сайын Алладан алыстап кете бердик. Ошон үчүн да мисалы ажылык боюнча сүйлөп калдык. Ажы картыр лаббайк Аллахума лаббайк дегендин мааниси, о Алла мына мен даярмын дегендин мааниси, мына мен келдим дегендин мааниси. Мурда күнөө кылып сенден качып жүрдүм деген сөз да. Сенден качып жүрдүм деген сөз. Ар кандай кыйтырлык кылдым. Көздөн арамды карап сенин рахматыңдан дагы алыстадым. Туура эмес нерсени сүйлөп дагы алыстадым. Күнөө иш кылып, бардеке кылып сенден кача бердим, алыстай бердим. Мына эми мен келдим деген сөз да. Эми сага сөз бергени, эми убада кылганы, эми мына убадамдын үстүнөн чыкканы, мен сенин алдыңа келдим я Алла деген убада да. Yani Adam aleyhisselam'da Allah subhanahu taala жараткан окуясы бул адам баласы ким экендигин бир кабарын берет да. Биздин атабыз өзү ким эле? Биздин ата бабабыз мисалы сыймыктанабыз го, биздин ата бабабыз манас болгон, тигиндей болгон. Негизги биздин ата бабабыз өзү ким эле? Адам алейхисаламдын даражасы кандай даражада болчу? Качанда ошол адамдын даражасы түшүп, айбандан дагы төмөн болуп кеткенде. Бир устаз өзүнүн шагирти менен турса, алыстан бирөө эшек минип келет, эшек. Эшекти чапкылап, тепкилеп. Карап туруп айттым, мына ушул эшектин даражасы адамдан дагы бийик деди да. Десе анан шагирт устаз эмнеге? Адам буну билип башкарып келип атпайбы? Десе, эшек эмне максатта жаралган болсо адамдын кызматы өз кызматына кылып келе жатат. Максатынын үстүндө. Бирок анын үстүнө минип келаткан адам өзүнүн максатын унутуп койгон. Дүйнөгө эмне үчүн келген унутуп койгон. Бул Алланын алдында bundan эшектен дагы төмөн бунун даражасы деп да. Эшектен да кылдый депчи. Ошо качан айбандан да кылдый даражага түшүп, адам өзү адам экенин унутуп калганда, пайгамбарлар келип адамдарга мээнет кылат эле да. Эмне үчүн? Эмне кайсы адам баласы эмнеге мээнет кылса ошонун кадыры бар көтөрүлөт. Эгерде бир даракты алып туруп жөнүнө сатып берсеңиз, арзан эле кетет. Эгер ошол даракты алып туруп мээнет кылып, аны гардероб, шкаф бирдеке кылып сатсаңыз, анын даражасы көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө мисалы топурактарга башка нерсеге ушундай мээнет болду, даражасы каяка чейин чыгып кетти. Тура бир үйгө жетиш үчүн адам өмүр бою иштеп атат да. Болбосо дүйнө үчүн биз эмес, биз үчүн дүйнө жаралган болчу. Адам алейхисаламдын жаралуу окуясында биринчи Алла Таала 6 күндө бардык нерсени жаратып, анан Адам алейхисалам жараткан эле. Дүйнө биз үчүн жаралган болчу. Дүйнөнү Алла Таала биздин кызматыбызга жараткан эле. Бирок дүйнөгө ушундай мээнет болду, ушундай пикир болду, дүйнөнүн нерсесине жетиш үчүн, дүйнөдө жашоо үчүн адам дүйнөгө кул болуп атат да. Дүйнө үчүн жаралгандай болуп калып атат. Дүйнө биз үчүн эмес да. Дүйнөнүн себебинен адамдардын жашоосу кетип атат, ден соолугу кетип атат, тууганчылык кетип атат, өмүр кетип атат. Yani эмне нерсеге мээнет кылса анын кадыры көтөрүлөр экен да. Үйгө мээнет кылып койду, кандай көтөр? Темирге мээнет кылды, учуп жүрөт темирлер. Туурабы? Бирок адам адамга мээнет кылбайт да. Адам адамга мээнет кылбайт. Башкалар бул жакта турсун, ата эне бала чакасына мээнет кылбай калды. Бир тууганга мээнет кылбай калды, дос доско мээнет кылбай калды. Адам адамга мээнет кылбагандык себептен адамдын даражасы түшүп кеткен. Көчөдө 10 сом жаткан болсо ала каласыз. Бомуш болуп, тоңуп өлүп атат, карап да коймой жок. Ал адам бул жөн эле бир кагаз сыноо үчүн берилген. Бирок жок, адамга караганда бунун даражасы бийик да. Бир жолу Аламдин базарында 2002-жылдар бекен мечитте отурсак, ошо жерде кичинекей мечит бар эле, суук. Анан бир байке келип калды. Таксы келип калган айтып калды, деп Турдайдан келаткан экен, велосипед айдап келаттым эле дейт. Маршруткада келаттым эле дейт.
келе жатсам Гоиндин алдында советский жибек жолу. Светофорда токтоп калсак, ошол жерден биз маршрутка токтодук, бул жактан бир Мерседес келип токтоду дейт. Эми ал учурда Мерседестер чоң баалуу, кымбат баалуу машиналар болчу да. Анан бул жактан келип ортодон бирөө велосипед айдап келатып, токтойм деп, буту бир аз тайып кетип, аны чийип кетти дейт. Бир аз чийип алды дейт. Анан тиги шофер, айдаган адам, айдоочу түшүп эле анан бетине уруп, мурдуну каната баштады дейт да. Анан ошондо карап айттым дейт, я Алла депчи. Адамдын даражасы каякта, темирдин даражасы каякта. Адамдын мурду сынып атат, бирок темир ага караганда кадыры бийик да. Сөзгө келбейт, ажыраштырып атат дейт. Биз болбой эле урунуп атат дейт. Эмне үчүн? Ал шофер, айдоочу ал жерде айыптуу эмес. Себеби анын жүрөгүндө ошонун кадыры бар. Өмүрүнүн бардыгыны нерсеге, мээнетке берген, нерсенин кадыры жүрөктө өсүп кеткен. Адамга болгон мээнет жок, адам үчүн акча сарптоо жок. Адам оңолсун деп акча сарптабай атабыз. Адам оңолсун деп өзүбүздү чарчатпай атабыз. Адам оңолсун деп жок дегенде таажга туруп дуа кылбай атабыз. Адам үчүн мээнет болбогондон адамдын кадыры баркы жок. Пайгамбарлар эмне үчүн келет эле? Мына ошо Адам, биздин атабыз, чыныгы атабыз кайсы даражада эле? Ошо даражага чыгарыш үчүн келет эле да. Келип ушундай адамдарды даярдайт эле, алардын дуасы аркылуу, алардын жашоо тартиби аркылуу бүткүл аалам башкарылат болчу. Чыныгы халифа болуп, алар Аллах Тааланын орун басары болот эле да. Алланын өкүмүн жерде орундатат болчу. Ошондон урматтуу тууган, ар бирибиз өзүбүзгө мээнет кылганга биз муктажбыз. Эгер адам адамга мээнет кылбай турган болсо, анда адамдын даражасы күндөн күнгө түшүп кете берет, башка нерсенин даражасы өсүп кете берет, нерсе уже жашоо болуп калгандан кийин өтө жашоо кыйынчылыкка айланып калат. Аллахым иншалла бардыгыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирген болсун. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.